Гонконгдогу кезектеги нааразылык акциясында полиция ок чыгарып бери дегенде бир кишиге ок тийди. Жаракат алган демонстрант оор абалда ооруканага жеткирилди. Кытайга баш ийген бул аймакта жарандык укуктар чектелип жатканын айткан активисттер элди дүйшөмбү күнү жалпы иш таштоого чакырышкан болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат. Дүйшөмбү күнү Гонконгдун бир катар аймактарында нааразылык акциялары күч колдонуу менен коштолуп, башталмаган кырдаал жаралды. Сайванхо районунда полиция кызматкери бет кап кийген бир демонстрантка ок атканын көрсөткөн видео интернетке жарыяланды. Видеодо полициянын кеминде 3 жолу ок атканы угулса да, бийлик бир эле адам жаракат алганын ырастады. Ич тушуна ок тийген 21 жаштагы демонстрант оор абалда ооруканага жеткирилди. Нааразылык акцияларынын катышуучулары полициянын бул кадамын кескин айыптап жатышат. Полициянын анын денесине мээлеп ок атканын түшүнбөй турам. Ал асманга ок чыгарса болмок. Жок дегенде бут тарапка атса деле болмок. Анын тандоосу бар эле. Бирок ал элге ок атууну чечти. Бейжиңге баш ийген Гонконгдогу нааразылык акциялар дээрлик 6 айдан бери тыйылбай жатат. Басымды бөлүгүн студенттер түзгөн миңдеген адамдардын көчөгө чыгышына кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Мыйзам долбоору артка чакыртылганы менен нааразылык толкуну токтогон жок. Демонстранттар жергиликтүү администрациянын башчысынын кызматтан кетишин, шаарда демократиялык баалуулуктар сакталышын жана полициянын зордук зомбулугу иликтенишин талап кылып жатышат. Гонконгдун полициясы июнь айынан бери ушуну менен 3-чү жолу демонстранттарга ок атып жатат. Алгач ирет 1 октябрда Кытай коммунисттик башкаруунун 70 жылдыгын белгилеп жаткан күнү митингчилерге ок атылган. Экинчи жолу 4 октябрдагы нааразылык акциясында өспүрүм бала бутунан ок жеген. Полиция 3-чү жолу дүйшөмбү күнү ок атылганын ырастап, бирок аны туура кадам деп мүнөздөдү. Видеодон көргөнүңүздөй эки киши тез жетип келишип, менин кесиптешимдин жолун тороп, анын белинен кармап туруп алышты. Анан кара бет капчан киши пайда болуп, тапанчаны алууга аракет кылды. Эки тараптан келген коркунучтан улам алууга тууга аргасыз болду. Себеби ал куралын тартып кетишсе, өзүнүн жана башкалардын коопсуздугуна коркунуч туулаарын билген. Гонконгдо өткөн жума күнү демократиячыл кыймылдын бир мүчөсү каза болгондон кийин нааразылык толкуну ого бетер күчөп кетти. Алекс Чоу аттуу студент полициядан качып баратып, көп кабаттуу унаа токтотуш жайдан кулап кетип, алган жаратынан ооруканада көз жумган эле. Дүйшөмбү күнү шаардын бир нече университетинде жана борбордук бөлүгүндө жоонтоп адам чогулду. Полицияларды таркатуу үчүн желим октурду, көздөн жаш чыгарчу газды колдонду.